Уланбек мырза, бүгүнкү көтөрүлгөн маселе боюнча билет баасы кандай себептен көтөрүп калдыңыз? Эми өзүңүздөр билгендей биз ошол Ош Бишкек каттам мындай постоянно каттайбыз. Анан билеттин баасы башка областтарга туруктуу бекитилген 4 миң сом тегерегинде. Андан ашпайт негизи. Негизи ашпайт да туруктуу. Именно Ош Бишкек боюнча 3800дөн коюлат билеттер. 3-4 компания бар. Анан ошол эгерде бир эртең учайын деп турган болсоң баасы 7000ден жогору. 8,5 миң сомдон алган күндөр болот. Анан көптөгөн элдер кайрылып атат. Эмнеге карабайсыңар, эмнеге мындай депчи, ошол маселени бүгүн президенттин өкүлчүлүгүнө парламенттен палатадан көтөрүүгө туура келди. Ал маселени бүгүн айттым. Эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне үчүн баалар туруктуу эмес? Именно Ош Бишкек авиакаттамдары. Негизи бул баалар ким көзөмөлдөйт? Антимонополияны айтсак биз көзөмөлдөйбүз, бирок Карап туруңуз, эми антимонополия деп атпайсызбы? Негизи бизге керекпи ушу антимонополия? керек. Керекпи? Керек да, себеби бизде азык-түлүк коопсуздугу бар. Ошол 21 элге керектүү азык-түлүктү биз мындай стабилдештирип бир баада карап турушубуз керек. Негизи. Основном ошолор да бизге элге. Анан эми жанагы билеттин баасы боюнча элге жеткиликтүү, элге ошол удобный 5-6 рейс болот атпайбы күнүнө Ош Бишкек. Ошол дагы жетишсиз болуп атат да. Качан барсаң билет таап бер, билет жок. Же кымбат, 2 эсе, 3 эсе. 8,5 деген эмне деген? 8,5 кымбат өтө эле. Түшүнүктүү. Рахмат.